Ассаламу алейкум, урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, биздин каналдын катталуучулары, саламатсыздарбы? Биз бүгүн бул чыгарылышта мен сиздерге атайын кайрымдуулук иш-чараны көрсөтөм. Баткен шаарынан азыркы учурда мына Аксайга карай жолдо баратабыз. Атайын кайрымдуулук менен иштеп иш алып барган Кыргызстанда мына аты таанылып калган Ахниет Аманат кайрымдуулук фонду ушул апрель айында болгон кыргыз-тажик ортосунда болгон жанжалдан улам жабыр тарткан октон ошол үйлөрү каза болгон эки жарандын эки үйүнү бүткөлүнү толук колго алыптыр. Биз азыр ошол үйдө бүгүн мына башталышы болот. Аксакалдардын батасы менен Кудай буйрса бүгүн башталат экен. Ошого Аксайга карай баратабыз. Унада мына Кыргызстанга белгилүү төкмө акын Идилис Айтбаев агабыз менен ал эми бул жагында ушул Ахниет Аманат кайрымдуулук фондунун жетекчиси Медер Сапарбаев агабыз экөө менен чогуу баратам. Баткенге жакшы келип алдыңыздарбы, Медер аке? Кудайга шүгүр, жакшы баары. Аке Баткенге келип калып, Баткенден Аксайды көздөп сапарга чыгып кетип баратабыз. Таң калып атсаңыздар керек. Медер жаңы водитель алып алдым, не ойлоп атсаңыздар керек? Жок, андай эмес. Мен түндө устатты бир аз эмелип койдум окшойт. Менин айдаганыма жакшы ишенбей, рулду бери деп, мынакей рулду өзү алып, сонун болуп, жакшылыкта жарышып, жаңы эле жума намазды окупчу болуп, Аксайды көздөп кетип баратабыз. Шүгүрлөр болсун. Негизи устазыбыз дагы кече күнү Баткенге сапарыңыз түшпөй эле ушундай бир жанагы башталган үйлөрдөн бир кабар алып келсек жакшы болор эле десем эле дароо эле жок дебестен макул деп. Чындыгында жакшылыкта жарышканда алдына киши салбаган бир өзгөчө киши да. Болбосом оштон алыскы узак жолдо күндүн чатыраган ысыгында момундай эң кымбат алтын убактысын бөлүш кыйын. Мына ошого карабастан биз менен кошо шериктеш болуп, себепкер болуп калайын, жакшылык иштерге шериктеш болуп калайын деп, мына устазыбыз азыр кошо келатат. Өзүнүн экөө сөзүн уксаңыздар аябай жакшы болот. Сиздерге чоң рахмат айтам дагы. Идилис ага, кандай келип алдыңыз, устаз? Алгач ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Амансыздарбы? Алла таалам Ала Тоосты өзү жамандыктан сактасын. Баткенибизге болуп көрбөгөндөй берекени Кудай таалам жаадырсын буюрса. Биз эми кече түндөсү Медер мырза унан айдап келген. Бул ирет ал киши бир аз дем алсын, мен айдайын деп жакшылыкты жан талашып, колунан сууруп тартып алып атат. Иншалла. Ал эми Азирети Абубакирдин бир сөзү бар. Жакшылыкка чуркап, жакшылыкка аркасынан чуркап жетишип калгыла. Анткени ажал силердин аркаңардан чуркап келатканын унутпагыла дейт. Азарымдай каалайсың, каалабайсыңбы, бул дүйнөдөн бир күн кетебиз. Кетелектен мурда ажал артыбыздан кууп жетелектен мурда дегенде алгылап ушу жакшылыкка чуркап калалы деп элдин Ахниет Аманат фондуна ар дайым берип жаткан жардамын жыйнап, аманатты өз дарегине тапшыралы деп Медер мырза экөөбүз ушундай сапар тартып баратабыз. Буюрса Аксай Ворукка сапарыбыз бар. Азыр Баткенден эки үйдүн жардамы башталды. Баткендин борборунан азыр үйдүн үстүн жапкан тинекелерди алдык, тактайларды алдык. Азыр эми Аксай Ворукта эл күтүп жатат. Мана ошол жерден эл менен буюрса дегенде Алла деп Куран окуп, дуа кылып, буюрса эки үйдүн башталыш ишин баштайбыз буюрса. Иншалла. Көрүп жаткан көрөрмандарга терең ыраазы билдирем. Жакшылык жасамайынча жашай албаган жакшы адамдардын урматына жараткан Кудай таала жер бетине кыяматты бере элек. Ошондуктан жердин бети жакшы адамдардын урматына турат. Жакшы адамдар жашай бериңиздер. Көп жашаңыздар. Берген кол алган колдон жакшы. Берүүчүлөрдөн бололу. Момундай жетим жесир муктаждарга жардам кылып келүүчүлөрдөн бололу. Бейиш жомарттардын мекени жомарт бололу. Жана бизге Ахниет Аманат фондуна ишеним артып, аманатын берип аткан ар бир берешен инсандардын бергенин Кудай таала бейиштен кайтарып берсин деп тилек кылабыз. Алла разы болсун. Жана Ахниет Аманат фондунун жетекчиси
Искендер мырзага элдин медери, коомдун аярлуу катмардын медери болуп, таянычы болуп, ишеничи болуп жүрө бериңиз. Бактылуу өмүр сүрө бериңиз. Алды көздөй үйлөнүңүз. Ушул жерде үйлөнүңүз деп коем. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр Баткен Аксай жолунда баратабыз. Кереметтүү төрткүлдөн өтүп калдык. Андыктан назар салып туруңуздар. Азыр Кудай буйрса ошол үйдүн башталышын чогуу сиздер менен бирге көрөбүз. Ал эми Акниет Аманат кайрымдуулук фондунун иштерине ийгилик каалайбыз. Кандай деңгээлде өз жардамын сунган болсо, Алла Таалам ошол кылган сооп иштерине өзү кабыл кылсын. Назар салып туруңуздар. Мына урматтуу биздин Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, биз ушинтип мына Баткенден жолго чыгып Аксай айылына келдик. Акниет Аманат кайрымдуулук фонду колго алган бүткөрүүнү пландаган үйлөр мына ушул жерде экен. Азыр биз ошол үйдү көрөйлү. Бул жакта мына аксакалдар чогулуп калыптыр. Аксакалдардын батасы менен бул үйдө Кудай буйрса башталат деп турат. Толук бүткөрүүнү ушул фонд өзү демилгелеп спонсор болуп жатат. Мына караңыздар, уже кирпич келип төгүлгөн. Иш башталуу алдында турат. Буга чейин мына фундаментин гана куюп бүткөн экен. Аксакалдар мына бата кылып атышат. Omurlar uzak olsun, din sorunlar için olsun. Şundan işlerge aktığını kattığında. Alazbek, bana şirkette seyen canen sen. Beni içinde vösü bana çakar bir yoksa karda düzden açıp. Ушундай бата менен жумуш башталды. Бул үйдүн узун туурасы 15ге 8 болуп салыптыр. 15ге 8. Кудай буйрса бул үйдү толук азыркы заман талабына ылайык кылып бүтүрүүнү Акниет кайрымдуулук фонду колго алып жатат. Заман талабына ылайык кылып бардык шарты менен бүткөрүп берүүнү пландаштырып жатат. Мына азыр бул жерде Медерекан атайын ишендүү адамы, атыңыз ким ака? Зайыр ака бул жерде иштин жүрүшүн толук көзөмөлгө алып жатат. Кандайсыз, иштериңиз жакшыбы? Иштер жакшы. Баштап алдыңыздарбы Кудай буйрса? Аксакалдардын батасын алдык Кудай буйрса. Бүтүрүүнү качанга пландап жатасыздар Зайыр ака? Бүтүрүү Кудай кааласа 1,5 ай 2 айга биз толук бүтөөрүн эметип турабыз да. Бардык шарты менен болду да? Бар жок шарты менен Кудай кааласа кирпич келип түштү. Бүгүн дагы 7 кирпич келиш керек эле. Ал эртеңге калып калды. Эртең 7 кирпич түшсө, анан кум заказ кылганбыз. Кум эртең же бүрүстүк түшөт. Анан канча уста иштеп жатасыз азыр? Азыр пока биз фундамент абызын куйганда стяжка бар жогу 3 эл адам иштейт. Мен өзүм кошо иштейм. Өзүңүз кошо иштеп жатасыз? Эми стенасына да бүткүчөктү кошо иштейм. Анан дагы бир адам алабыз, 4 адам же 5 адам болуп толук бүтүрөбүз. Толук бүтүрүүнү ишиңизге ийгилик болсун. Усталарыңызга дагы ишке ийгилик. Кудай буйрса бул үйдө тойлор болсун ака. Кудай буйрса, жакшы. Мен азыр мына фонддун жетекчисинен дагы бир аз маалымат алайлы. Медер ага, кандайсыз? Жакшысызбы? Мына бата менен баштап алдыңыздар Кудай буйрса. Жакшы. Сонун мынакей азыр пайдалануунун үстүндө турабыз. Көрүп турасыздар, мына сол жагыбызда кадимки Аксай айылы турат. Бул жакта Тажикстандын Барух жери турат. Бирок бүт айлананы курчап турган кыргыздын тоолору, өзгөчө көк булут каптап, асман каптап моундай сонун бир аба ырайы болуп турат. Албетте мынакей азыр Аваз деген акебизге мына ушул үйдү баштап пайдалануунун толугу менен бүткөн. Кирпич 7000гече кирпич түшүрткөнбүз. Кудай калса да эртеңден 7000 кирпич түшөт. Иш башталды. Кудай буйрса
себепкер болом, шериктеш болом деген инсандар болгон болсо, албетте балким номерлерим коюп коесуздар, эгерде мүмкүн болсо байланышып жардам берем деген инсандар болгон болсо кайрылышса болот. Эгер жардам берүүнү каалагандар болсо, сооп иш кылганда өз салымын кошом десеңиздер, ушул Ак ниет аманат кайрымдуулук фондуна экрандагы телефон аркылуу байланышсаңыздар болот экен. Медер ага, бул сиз салып жаткан коом түзүлгөндөн баштап канчанчы үйлөрдүн катарында болду? Бул Ак ниет аманат фонду тарабынан салынып аткан 11-үй. 11-үй. 10 үйдү толугу менен тапшырдык. 10-үй бирок 8 үй бүлөгө ылайыктуу. Муктаждар комплекс 9 үй бүлөгө салынган. 10-чусу 8 үй бүлөгө, ошондо 17 үй бүлө болду. А быйыл 3 үй бүлөгө 3 үй башталды, Кудай кааласа. Ошол менен 20 үй бүлөгө момундай айтканда, иншалла быйыл Кудай насип этсе 20-үй бүлөнүн үйү деп да ачылыш кылсак. 20 үй бүлөнү Кудай буйрса быйылкы жылдын планда кирип жатсыздар. Демек ушул сиздер акцияга баштаган 2 үй бүтсө, демек 20 үй бүлө үй менен калсын. Кудай кааласа. Машалла, мына ишиңизге ийгилик. Арматураларына чейин коюлган, анан дубалдары дагы кирпич менен эч кандай бандай көз боямоочулук иш болбойт, Кудай кааласа. Сапатына өзүңүз көңүл буруп турасыз, сапатына жооп бере тургандардай бир жакшы замандап болот деп кепилдик берип атат иншалла. Машалла, ишиңизге ийгилик. Медер ага, ишиңизге ийгилик. Мына уктуңуздар, азыр сүйлөгөн Медер ага Сапарбаев Медер кайрымдуулук фондунун жетекчиси. Кандайсыз ага? Жакшысызбы? Үйдүн ээсисиз, Кандай, жакшысызбы? Кубанып турасызбы? Үйдү башталганына? Мына 1-2 айда бүтүрүп беребиз дейт, Кудай кааласа. Баардык талап менен болот экен. Баардык шарты менен болот экен, көрдүңүзбү? Жакшы. Кандай десем, кайрымдуулук фондуга кандай ыраазычылык билдиресизби? Аваз ака, сиздин атыңыз, Айтқаныңыз келсин. Биз менен бул жерде белгилүү Чокмо акын, Орто Азияга белгилүү Чокмо акын Идрис Айтбаев агабыз келген. Кандай жакшы келип алдыңызбы? Чогуу келдик. Кандай бир ощущение алып жатасыз? Өтө мен кубанып жатам азыр соопчулук иш башталганына, мына үйдүн башталганына, өзүңүз көрдүңүз, аксакалдар батасын берди мына. Негизи жакшылык иш жараткандын жолунда башталса, Кудай Тааланын өзү эле кубанып бүтүрүп коет. Буюрса бүгүн дагы бир Ак ниет аманат фонду тарабынан башталган жакшылык иш. Ошол жакта бир үй менен 3 бана коомдон айырылган муктаждар бар экен. Ошолордун баарын эсепке алган абалда башталган үй бүлөнүн үйдүн пайдабалы бүтүп отурат. Буюрса үстөн жаап ошол кылып аткан жакшы иштерге жарышып мен албайм деп ошол нерсеге колдонду. Эмне үчүн бул жакшылык ишке жарышып жасап атат, мен жасабайм. Эмне үчүн мына 10 сом садака кылды, мен 10 сом садака кылбайм деген маанидеде иштер менен жарышкан. Анда да токтосун баягында бир жек көрүү сезимине айланып кетсе. Ошондон бүгүн фонд тарабынан келдик, атайын
Машалла. Жакшылыкка берип аткан колуңуздар, ушул жакшылыгыңыздар сиздердин салам жиберебиз. Саламыңыздар койсо, Алла Таала аман эсен кайра келип, айылы, ата-эне, дос тугандын, бала чаканын жанында аман эсен жүрүңүздөр. Сайдан Айтканыңыз келсин. Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр, белгилүү Кыргызстанга, белгилүү Орто Азияга акын, төкмө акын Идирис Айтбаев агабыз өзүнүн дагы ой менен бөлүштү. Бүгүнкү кубанычы менен бөлүштү. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, мен дагы чындыгында бул Ак ниет аманат кайрымдуулук фондуна өзгөчө кубанып турам. Себеби дегенде муктаждарга үй салып берүү бул эң чоң сооп, эң бир муктаж адамга бир эң чоң белек болот. Баарыбызды ушундай Алла Таалам кайрымдуу инсан болууга насип кылсын. Биз азыр бул жерде мына ушул үйгө киребиз. Бул жерде ушунун атайын башталышында кой союлуп, аксакалдар менен бир аз дасторкондо чай ичип отурабыз деп айтышты. Азыр ошол жака киребиз. Андан нары аксакалдар менен маектешебиз. Дагы ушундай. Мына урматтуу көрүүчүлөр, биздин канал менен болуңуздар. Тамактанып болуп калдык. Өзүбүзгө энергия, заряд алып кетейин деп келдик. Заряд энергиясы bizi getirdi de bizge. Televizordan görüntüler. Televizyonda gördüm de ben. Отургандар бар, ушул айылдын аксакалдары. Азыр baştayın, aldığa kadam taştayın. Assalamun aleyküm, atalar aman isim bin, hadi vaknak saktayın. Komus menen gelgen soň eň önürdi Kuday bergen soň ırdabay arka kaytmayın. Ölürüm menen özgöçö buluröndüň ırdap jan düýnüňdi çaypayın. Kelgenime kuvangan, göviret kayra gelgin dep babalar görüp surangan. Jana gözünün özüm baykayın da sözünün özüm baykayın. Mından arı bul jerde jakşylyklar mol bolsun, dagı gele turgan jol bolsun. Tügünbösün jakşylyk bolu bersin ay sayın. Bekter jana berendir, biyiktikti göstögön, jakşı sözün sözdögöne jan düýnösü terengdir. 74-nji ýyly tam salyp oşondo geldim degendir. Saydym boyun eylesip, biyiktiktim eylesip, genen jerde jatkandar, kılımdan kılım aşkandar, birigip birige bölünböy biyike kadam baskandar.
Meymanı gelsen uyunun eşigin açıp suyunu dasturkonun jaynatıp tapkanın barın çaçkanlar. Bizdi dağı gelette ve iki günün eneste birte tangdamış intip düşkeçe kütüp yatkanlar. Gelgeçe kokuyu görüm dep, gelse göngül bölüm dep, düğünün işi bütbөгөн, biz gelgeçe gördün mü bir özüngü yüge düşbөгön. Koya turuçu kokuyu dep, birigip birige turuşkan, yemimin tip gelgende, eki birde eki dostun aytkan gebin uğuşkan, babalarga joğulugan dep bizden boşup geldik cumuştan. Emine jakşılıktın oydogon, apapa kaysa kadın perişteler oynogon, balalık gezin emgeçeğin aytı bütüp toy bogon, atalar aman bolsun dep men da jakşılıktın oylonon. Berekeli dastan jer, geçeğin elin aprelde tacikter oğun atkan jer. Ay usul derde geçe gün soğuşmunda bol dele, güyüt göcürök tol dele, anda dağı bulcaka tartıp gelgen jol dele, yemimin biriret tuzun tatkan jerine, miniret mına toktoy butundu gelip basasın, ar gelgende uşunday ayıldın turgundarının gömülün gülü açasın, gömülünden yemine atay geldim eline, atanardın al bugün alamın dep batasın. Aksakaldı karıya ağıp jatkan darıya, arbir aytkan gepterin emimen elge kılam jarıya. Arkagadan baspagan, düşmandar oğun atsadan arkanı göstöy kaçpagan. Usul jerden ujinti ana toğunun arçakta mekenimdi saktagan. Bul jeringdin turgunu ar biri batırlar menen teң eken, ar birin aytıp maktanam. Batırdığın dalilde bürok töşüne medal takpagan, jürögündön al bürok kabılanday gayrattı, arıstanday aybattı, karışkırday gayrattı. Atalarım oldurat, janatan biri karasam akının mınday oygurat. Geçe günün ekçirkin kalada bir jerge varıp kalganbız, paintball dep avtomat kraskan oğun atuvçun oyuncu kolgun alganbız. Ozondon atışmayın baştaldı. Acerde görüp kaldım oktum bir korkup kaçkan jaştardı. Bir jaş bana gep aytты, vayke jürögüm düşüp kraskadan çıkpay jaktım dep aytты. Jürögüm düşüp ekçirikin iki jaktı karalbayım, koluman avtomat alalbayım. Atаңдын körü dünyö soğuş degen bolbosun, kokus bolsa gayradan men batken jaka baralbayım. Dalısundoy jürögü ülpüldöp kalgan jaştar köp, oşonu görüp olduram, azırmınday oyguram. Erkeklerden erkektik kasiyetteri ketpesin, yatаңdın körü dünyö erkeklerin erkektik şımınıldıy çeçpesin. Kız tekedey bolbosun, jigitlerin jigit bol, bul mekenini korgosun. Dalısundoy mınake babaların kolunda, avtomatın karmagan, geçe günü soğuşta kaçıp ketip kalbagan, ömürüne gerektiğin өлkösünün arnagan. Antaylansan ağlamda aylanayın atalar siler deytegi barbagan. Cana geldim geleyim, akılıma ne gelse barın ayta vereyim. Balarıdan anda bir köp savaktın alayın, balarıdan kanday bir savagımdın anda bir sanat kanırga salayın. Anda kulağın salgın görer manen, min jaka karan agayın. Balarısın uyasın, har bir aytkan gebimdin akılın bolsun, adamzat akılına tuyasın. Balarısın uyadan, erke tаңdan uçuşkan, gülden gülgü varışıp, şaktan şakka konuşup, bal karmaşıp
tuşkan kayran uya gelişken uyasına gelgende uğusun çaçpay baları balın çaçıp berişken balarıdan anda biz savadımız alardı geçinden uyga gelgende zar sözün çaçpastan bal şirindey sözündü üyünde gütkün jakının barına aytıp salardı halemi balarıdan dağı bir savağımdın aytayın kokus eger koptu kokus eger koptu josu gelsen uyaga balarılar jönele karavanı turava jodun kurma uyasın japırt jap gelişer alar iğnesin saysa düşmangan özün ölörün dana bilişer ölörün dana bilse da iğne saygan jerinen arkanı göstöy kaytpagan dalışındoy ağrılar özün ölü al birok uyaların saktagan dalışının sınarı geçe düşmandar oğun atsa da ölörün bilip jatsa da mına vorkundun turgunu aksayımdın turgunu açık aytam men muna bir özün artka kaçpagan özüm ölsöm ölüm dep birok өлкөsün mıntip saktagan atalarım aman bol Allah sүйgön adam bolar biriň menen maktanır ayrılgan adam erinen ıylay teken ölgüçö ayrılgan adam jerinen ıylay teken gömgüçö ayrılgan adam erinen ıylay teken gömgüçö birok jeriңden mıntip ayrılsaң erteң ıylaysıңdan ölgüçö oşonduktan jaratkan özü saktasın mekenine bir dağı düşmanın kadam baspasın boldun emes soguşun jok bolsunçu biz jaka tajikter ugun atpasın mından keyin bul jerde береке менен жакшылык жаратканым тапшырып ушул жерде буйруса боло берсин барчылык жанамына тегиз жол айланып алып келгенбиз кенен тала тетиге стадионун салынган аяка назар бергенбиз бери көздөй карасам чектин баарын бөлүптүр демек элдин баары көрүптүр ошол жерге балдарын каалайт элем келечекте баары жашап калганын ушул жерден эч качан уруш согуш болбосун ушул жердин омин деп алаканды чапкыдан улуу кудай колдосун geçe günün acıvuz Türkmenistan, Tacikistan barıp geldi görgönbüz Göngülübüz YouTube'dan barına göngül bölgönbüz Acıolurun eközü kol alışıp görüştü Kim bilet kanday sırların birbiri menen bölüştü Ankem menen eközü anda soğuştun anda jok kılsın Ekin eldi dos kılsın Mından keyin soğuş çok takır bolboy teken dep Ay mına göngülübüzdü top kılsın Bakıtımız artsa ken hüysalardan birinci Ümitim жалгыз bir gana Ekin eldin eki öl ortoğu çegaranı tartsa ken Ay acı olur Alatoğu kızmatın Körsötkülö çınыңды Üysalardan başında Ekin eldin uruşturbay Tartıp koyçu zımındı Çegaranı taktavay Üyüңdü gayra salasın Emine bulut kim bilet Salıp barınar Artka getip kanasın Erteң ele kalın gel Birine birin uruşat Birin biri görgöndü Çekip eti tırışat Bayağılı baldara Adepsiz bolup kalganı Kayra bayağın itti kılışat Dalı sondoy bolboso Ekin eldin acı olur Birincine başında birimdigin oyloso Mına şunu kalayın Men emes mına gerek bir kalaysın senden ağayın Alanda çındıktın aytıp çırkırap Çekendin akın ter dese Alatoğluň ar bir can namısты koldan berbese Alatoğun hiç kaçan oyu buzuk gelbese Alanda biylike gelip kalgandar Bir jeriňdi bötöngö arendagan algın dep 50 жылга berbese
Ошентип бери барында бүтүн элди кордойбу, бери батып кол коюп булар эмне өлбөй тургандай ойлойбу. 50 жылга алышат, өзүндүк кылып калышат. Ишенбесең ал мына маргун жака бармына. Интернационал өткөндө тажиктин барын көрөсүң, ары бери көчкөндө каналыңдын боюнда Кыргызстан чыгат эсиңден, тажик келет коюңда. Эң өз өлкөңдүн кеңине бутуңду таштай албайсың, өз өлкөңдө керекпе, каалаган жерге барбайсың. Атаңдың көрү дүнүйө, чындыктын айттым, чиновниктер эмиң айтчы кандайсың. Жаманы болбойт улуттун, жаманы болот адамдын. Жамаат жалпың уккула жер бетине барыбыз сыноо үчүн жаралдың. Кулдугуң уруп Кудайга туура жолдон кайтпайлы. Башка улуттун эң жаман экен деп айтпайлы. Жаманы болот ичинен ошолордун айынан. Жүрөктө күйүт жарам бар, билбейм качан айыгам. Бирок азыр 21-чи кылымда диалог менен бүт нерсе чечилет экен Ирунда. Диалог азыр болбостон 10-чу кылым арттагы кайда барып көрдүңбү душмандын октун атканы. Жөнене туруп ортодо чечип койчу маселе. А бирок мына акылмандар өйдөдө бирок аз эле. Ошолор келип атышпай, бирине бири тытышпай, болбогон нерсеге айтып жүрөктөрүң ачышпай. Ортодо болгон нерсени диалог менен дасторкон четинден эле сүйлөсө, бирин бири окуй деп алдыны көздөй сүйлөсө, коңшулар жакшы болондо, бөтөндөр бизге күлбөсө. Тажиктен тага журтум деп эчен жолу мактандык. Каны кыйынем кайдан деп, тажиктин тийсин пайдаң деп. Эчен жолу бетияка кубанып конок шаттандык. Же болбосо кече эле кыйынчылык болгондо биздин президенттер баш болуп, силерден качкан качкынды биз өзүбүз сактап ап калдык. Ошондо кылган жакшылык көрбөйсүңбүң эмине, а бүгүн болсо бакырып элимдин албай теңине. Эси жоктор кече күн орозонун ойлобой мынан аткылап атып темине. Ушул жака келдиңер, мына мындай карасаң душмандан огун атпаган. Оң орозодо кылган иш оюңа такыр келбеген. Момундукту мындай кой, орозонун күнүндө бул ишти душманда кылып бербеген. Кафыр дене кылбаган атаңдын көрү дүнүйө, кылган ишин эстесең жүрөктү кайра тырмаган. Дал ошондой болбосо коңшулукта мындай эмес. Тилең айтканымды көргүлө, эң ишенбесең келгиле. Жолдун аркың өйүзү, аларга көңүл бөлгүлө. Тамдар бүтүн бир дагы, тешиги жок бүтпөгөн. А биз болсо мынаке, күлү чыктың үйүңдөн, карасың эмнеси калды күйүп бир. Жерге ылдый түшпөгөн, анкен менен айкөлен берешендик кылганбыз. Мейли деп бийликке кулак салганбыз да унчукпай карап турганбыз. Эки көзүм төрт болду. Атаңдын көрү дүнүйө, каратып туруп көз алдымда жашаган үйүң өрт болду. Өрттөнүп көзүң алдында күйүп аткан үйлөрүң өзүң карап калдың да. Өчөшкөн бойдон ушинтип жүрөккө күйүп салдың да. Дал ошондой болбосок ажоолордон суранам, калың элдин ойлосок. Бийликке барган төгөлдөр креслону талашып, бириңе бириң жанашып, ошол жакта турганда кабарың жоголтурат. Кенен жайытка келишип, биякта тажиктер жайытты кошоң урганда. Кой баккан мына жайытың баягыдай бара албайт. Тажиктердин аскери ээлеп алды жайытты, биздики деп ала албайт. Бүгүн алган жерлерин эртең кайра жаралбайт. Ошондуктан койгула, акындан чыккан ой мына мен жака назар салгыла. Бийлигиңө 5 күндүк алаксыбай байлыкка, бабаңдан калган жериңдин балдары сактап алгыла. Аваз акым атабыз жылма
Жылмайып мына жүзүңдө болбосун бирде капаңыз. Ошол оорукчан болгон балдарыңдың ойлоп келип жатабыз. Өзүңдөй болгон атаны колдоп келип жатабыз. Мына ушундай балдарың көңүлүнө шат кирсин. Оорукчан болгон балдарың Кудай Таалам буйруса жаннатка сизди жетелеп төр жагына кап кирсин. Айкөл экен дилиңиз, оорукчан ошол балдарың үйүңүздүн керекпи берекеси экен билиңиз. Ошолордун урматы мына кимибизге ким эмес, жакын болуп мынаке кубаттап келип турабыз. Буйрсаң ошол балдарды кубаттап колдоп турган калың эл бар, биригип үйдү курабыз. Ошол үйдө буйрса балдарың менен бар болуп, төр жагындан буйрса аваз акем чал болуп, ошол үйдө буйрсаң оюн күлкү шаң болуп, жамандык деген болбосун. Помин деп колду чапсаңар, аваздай болгон адамдын алды таалам болбосун. Ак ниет аманат мына фондунун өкүлү турат жанында. Сиздей агам тургандан андан алып күйүп жанында. Ушундай сонун элиң бар, эң аксай сонун жериң бар. Зайыр акем кандайсың, айткыла кимден кемиң бар. Өзү да сонун байыбой, алып манастай демиң бар. Россиядан келгенде кабар бергенде, ушундай кыраның жигит таап алдык мына аксайдай сонун жергенде. Эң ак ниет аманатыңдын өкүлү болуп калдыңыз. Сизге ишенип мынаке сооптун баарын алдыңыз. Айылда эмес керекпи, аяламга ушинтип бир багыңыздан жандыңыз. Көк асманда буйруса жар кеткендей жылдыз бор, кыраны мына кыргыздын кабыландай кыргыз бол. Байкем, жардамга сунган колуңуз, оорубасын анандан ачык болсун жолуңуз. Элимдин алып батасын, сиздей болгон агалар узак өмүр жашасын. Сизди мактап кетпесем андан акындык ушул шору. Atalarga geleyim, her birini ayta vereyim. Canımda turgan atamız, parmağında cazunu barımız görüp yatamız. Yemine cazı var eken, nazarımız salmakmız. Oy uşunday tamgalar var eken, varın karattan dapmız. Andan aytıp ötüm birinci sömöyünde tığ tamga. Andan keyin ası var, cısı menen iyisi var, varın okup turanda. Andan akının nazar salıptır, bir parmağın jetmesden taci olup kalıptır. Oy bunu karap turam düğümde. Egerde bir parmağı koşulsa tacik bolup kalmak. Uşunday oydum üygümde, taci dep matam yazdırıp, bala gezde kim bilet bir taciçkanı süygümde. Ayakının oylagan, yermek kılıp oylagan, Jen ataylap bunu jazdırgan, boruktan ötüp atkanda, tacik mi ninja biyo dep görsetemdi oylagan. Hanseda keveteniz adagım okşoşup turat kırgızga. Suyup kalgan dep koydum taciçkadan bir kızga. Ay uşintip törde törlömüz, jamandık gündü görmemiz.
Keren jayıp aksayda kanat jayıp örlöңүz. Azır zaman başkaça, süygönün este boruktan ötömün dep körбөңүz. Tamaqsan aytam güleli, mına şunday atandın takır orvasın жүрөгü. Жүзгө чейин көп жашап соодубасың gülöңü. Ары көстөй барайын, көйлөгүн кийип жаш баладай көрүнгөн көрчүң агайын. Kalpağın giyip başına görünüp gözgö tatına elin oylop ertegin biraz agala baskan çaçına altınday olgon atakem amansız mı kandaysız Kudayım süygön candaysız Jakşılık bolsa kalbaysız da jamandıkka barbaysız Jakşılarga janaşıp kolunan bekem karbaysız Anda birigip birige kalınız sistindan orvasın canınız Tökmakın töküp gitti de tolkundanıp buyursan uyuңuzga barınız Jengem surap kalsa bir bisten kavar salınız Sol koluna tayangan Jaman oydon ayangan Çoğ adam uğup turat dey Amin jaka göngül burat dey Ayta verem ırdayın Çoğ adamdı görgöndü kuvanayın jırgayın Ukpaganda rukkula jana süylep dep aytты A bola kezde biz olurduk kuvat elek dep aytты Bala kezde kuğansız, bala kezde korkutup bayaboy bolup turgansız. Hazır dele bayağıday bayaboy kişin oksoysuz. Hazır dele karasam al kuğu kepti koskoysuz. Barınar nazar salıngar, kartaygan benim börünüm bir koyçoluk ağlar. Köylögündün üstünen giyip alıp jembirin Oy atang aman esen jüröbüň üýde balajaka kempirin Aksakal bolup akırın tıngdap mende akının törgü barıp tolkundap konup kalgan oksoysuz Sırtta 40 gradusuz sırtta jempir giyip evine toğup kalgan oksoysuz Serdep pısıp tolkunda varan batıp turganda Özümü daro kep kaldım mına jempirge köngül burganda Ansedağın adakem den soluğunuz bek bolsun Uzun atam buyursa bulöröňge ertegen aksakal bolsun şep bolsun Balpaygan osul karılık bagınan atam jetiňiz Tolkundatıp ırdadım sizdi kuvanıp mından getiňiz Arı göstöy barayın 74-nji osul jılımda Jana gelgen dep aytты Aytyp berem ırımda Ay köngüldör tok eken Ay biro oşonço jıl jaşasa da Tajikten dosu jok eken Tajikistanga bargan dep Alçım dayım algan dep Berçimdigo bergenmin biro kımbat berip salgan dep Dayra beri gelgende Tajikten bir da dosum jok men anın uşunday bilgende O 84'e çıkan kim Süynüp mına töründö bisti karap ukkan kim Altınday bolgon atakem 84'tün aşkan kez balpayıp mına töründö Baktılı bolup çatkan kez 84'tü togot koy Bir orunu jolop koy 90'dı göstöy barıngız 90'dıdan uşunday Kuvatlı olsun canыңыз 90 degen emine Al jaştın albay teňine 100'gö çıksın atakem buyursaň aksay bolup aksakal bolup buyursa aksay vuruk jerine Oşol gündüň ılayım nasip etsin Kudayım Aksakal 100'gö çıksy dep oşonda da buyursa kavarın elden ugayın Atam 100'gö çıkkanda akının bolup andadan uzindip töküp turayın
aksakaldı paydalanıp tördü göstey uçupsuz. Ay jaş bolup büröp görünöt, kuyalım sizge bölünöp. Eşigin görüp törünöp, bekerinen aytmagan. Atamda güçtüğü görünöp, bugün gayratından kaytmagan. Uluğan hurmat dep aytkan, makalыңdan aylanam. Ayıldağı belgülü mına atağından aylanam. Kazanga jakın жүрgöndün, karası jugat deçele. Sizden maga juksun dep men da canыңızga baylanam. Birazdan çıgam sırt jaka, kızmatыңızga şaylanam. Görgülöçüң agayın, kim aksakal deyip bul kişinin jaş ele boydan turatko, bir göngülün alayın. Oy men sizge biraz yakındayım, jaş jürünün sırrın neden anın sekretin bilip alayın. Ay kasımsımın giyip alıp, baş götürüp biyik alıp, ay törgü var ornuğun, güye valaday gıçırayıp jaş görünöt dep oylanam. Altınday olgun atalar, kasımı jelkesinen düşpösün. Aksakal bolup kalsa da, bir top jaşka varsa da, ali gün göçeyim bir 40 yaşınday güçtösün. Taştı vursa talkanın çıkara turgan atabız. Har bir aytkan sözdörü can düynöңdü jakşılıkka sugara turgan atabız. Silerden sama kalsam dep sүйünüp kelip jatabız. Je bolbosoň mınake kiletka köýnök giyişken, okşoşup mınaң ekösüň egis kozuday жүрüşkön. Ekösü birdey bölünböy, jaman bir jakta görünböy, jaratkanym koldosun. Siler жүрgön jerlerge jalaň jakşılık gana ornosun. İki atamdın ortosunda erkelep dayım uşintip neverelerim oynasun. Ayılıp öt başçımız, jakşılık jarçımız. Kıyın bolgan zamanda kıynalı artta kalbagan, eline kızmat kılıp bir ölköge ömür arnagan. Altınday bolgan agabız degin özüngдөй mında barbadan. Kiçipeyil jönököy koyozundan çöptü da, albay жүрgön kişeken, jaman jaka taptakır, barbay жүрgön kişeken. Başkaçaң ayıl ökmöt dep bul kişini görüp jakkan biz eken. Көп ayıl ökmöt barganbız, barına nazar salganbız. Alardın abdan köp bütpöy turgan işi var. Anandan ayıl ökmöt bolwalı 20 kilan içi var. Kursakların salışkan, ayıl ökmöt bolwalı devirleri tangalam korrupsiyaga bolunmalışkan. Al bu kişiň akçiriken. Salayın desen akça jok, barayın dese bakça jok, keleyin dese taşta jok, jep koyom desen aşta jok. Oy mu bar nerseden jok eken, komşu tarap mı yakan, atılıp atkan ok eken. Oşonçonun içinde elin jerin oylogon, ulu kişi barısı, barın birde koldogon. Ayıl ökmöt aman bol, Allah süygön adam bol. Alatonun bütele, ayıl ökmöttörüne sizde bir ayıl ökmöt gerek de oylanır. Gezekte kaldım oldosun, agişigin al bir öp tiyişkenden korkosun. Eldele ağzını olak moldele mansede jaratkan özü koldosun. Ay moldo kemen anda bir momun titişip dursam ba, momunday sözde kursam ba, sakalın bir talın julu varıp da simsalabim kılsam ba. Oy cem oldu ki birine dua kılsanız, toplu oy uda kılsanız, oruç soğuş bolbo dep, jaratkan Allah'm goldo dep, kuşul jerge buyursa, kut bereken orna dep, 5 vakit namazda, erinbey dua kılınız, 5 vakit eğer jetmese, tahajjudga turuңuz, Alatoğlu mekenge, ak dilden dua kılınız, az ekemdin batasın, Allah Taala kabul kıladı, unutmayagam jaşasın. Sizdi makta bırdasam ben sözümdün bütürböym takır zapasın. Emin ağrı göstey barayın, ay kulak salçın ağayın.
ketpediңер emine dep suroo saldı Canale Mederminan aksaydın usul eline oşondo kameranın canında canım ağam kep aytты hey saydın mına boyunun avası taza oşogo ket alбай kalgan dep aytты başka jaka baş urup jet alбай kalgan dep aytты ulуулардын артынан kadam basıp kalgansız hey siz de jaktırıp mınanga varayın ket alбаймын da kalgansız ketpeňiz de ketpeňiz usul jerde saktаңыз başka jaka kaçpaňız hey biz üçün bakyt emespi sizdey bolgon agalar artынан kele japsaňız aylanta gelip ırdadım barыңды birдей сынdadım ырым жагып күлдүңөр мен да кошо чыргаdım эми баягыда бир кеше үйгө конок келет деп өз өзүнчө элестеп эки коюн алыптыр соёмун деп экөөсүн даярданып калыптыр бирөөсүн гана бисмилла курмандыкка чалыптыр экинчисине келгенде экинчиси бошонуп качып кетиптир шерменде артынан чууп кууп барат бутуна жипти санат дейт экинчисин кармап келип бисмилла союп анат дейт аны көргөн бирөөсү эң айтып берем анда менен эскербей анда жүрөсүн ой анды көргөн бирөөсүн эскербей айтып жүрөсүн жанына жакын келдим дейт экинчи койдун эти бир кай казандан экенин ошого назар бердим дейт экинчи койдун этинен бисмилла менен жеп калдым ой экинчи койдун даамында качкан үчүн жашоонун даамы бар экен деп калдым дал ошонун сыңары мына бул турган этиңен жеп көрсөм бир жакшылыктын даамы келип жыттана такыр кетпейт эсимен мына мындай жериңде жаратканым колдосун жамандык деген болбосун урпагың ару шерден өсүп өнүп буйруса келечек балдар ойносун мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр орто жага берилүү төкмө акын Идрис Айтбаев агабыз Аксай элинин ошол аксакалдарына өзүнүн мен жанагы окуямды айтып берейин кыргызда бир макал бар саламын жолдоп кетти эринен айрылган адам көңгүчө ыйлайт элинен айрылган адам өлгүчө ыйлайт дейт ансыңарындай могу элибизден жерибизден айрылбайт жана ырдап атканда да арылардан бир сабак алса болот деп бала арыдан мурда күнү түнү атам менен сүйлөшүп отурам атам үйдө 2 жаш бала арыгы болгон эрмеги бар бирок арылардын жашоосун Алла Таала Куран Керимде аятта да келтирет арылар жөнүндө аяттар эми ошол арылар жашоосун көрүп турган болсок жана ырдагандай эле бала арыдан бүгүн жума күн майрамыңыздар куттуу болсун эркектер да бала арыдан сабак алат бал арысы уясынан учуп жөнөп гүлдөн гүлгө бактан бакка шактан шакка конуп кечинде уясына келгенде бал чыгарат уу чыгарбайт да сиз менен биз дагы мырзалар элден элге жерден жерге достон доска кишиден кишиге жолугуп отуруп кечинде үйүбүзгө келгенде уу чачпай бал ширин сөзүбүз менен кирип барат үйгө бул бир бал арыдан дагы бир эмеси бал ары яшиктин ичинде ар биринин өзүнүн бөлүнгөн кызматчысы бар ичинде тазалыкчы тазалык менен башкарат жана арыларчы бал ташыганы менен ташыйт башкасы маткасы бар ал жалаң бала тууйт ар бир өзүнүн вазифасын аткарат бирөөнү сырттан киргизбейт карасаңыз ошол эле учурда дагы бир нерсеси эгерде сырттан жоо келсе бал арысы жанагыны ийне менен саят бал ары ийнесин сайгандан кийин бал ары өлүп калат муну билсе да саят экен да карасаңыз эмнеге уяны сактап калыш үчүн өзүн өлүмгө таштап берет экен карамай бал ары дал ошонун сыңарындайчы монол жерде душмандар ататканын өлүшүбүздү билсек да өлкөбүз үчүн жерибиз үчүн туруп берген сиздерге рахмат айтайын көрчөсөңүздар кечегинде мен ырымда да айттым жөнөкөй эле пейнтбол краска менен атат оку тийсе могу жерин көгөртө коет каты бирөө коркоп катышып алыптыр да чөптүн ичинде чыкпай жатып отурду ака дейт ана краска октон коркуп тура албай койдум дейт да согуш болбой эле койсунчу эртең Тажикстанга бара албайм мен дейт да Баткенге дейт да карасаңыз чындап эле согуштун жүзүн арыгысың ой телефондо интернетте туруп алып
давай ат шабаза. Көрдік кече Бишкекте да бакыргандарда. Автобус алып келип коюп чык десе, дук даяр эмес, мен чыкпайм деп отурат. Көрдүңүзбү? Ошондон эмне кылалы? Аталар согуштун жүзүнө арыгылсын. 21 кылым монда бир дипломатия менен, толеранттуулук менен жөн эле отуруп дасторкондун четинде эки бира чай менен момунтип отуруп эле сүйлөшүп чечип кое турган маселени автомат көтөрүп бирибизди ат кылуунун кереги жок. Өлгөн өзүн шор, ана өлгөн кетти. Бирөө өлгөндө тирилтип бере алабы? Тирилтип бере албайт. Талашканбыз, мына жер меники деп биякта бирөө талашат, меники деп наракта бирөө талашат. Экөө эки жактан 2 метр жер талашып атат, а жер болсо экөөң тең меникисин деп атат. Экөөң тең меникисин. Эртең келесиң экөөң тең. Ошондон эмне кылалы? Келиңиздер. Мекен, эл жер, биз төбөлдөргө, бийлигибизге, башчылардын баарына дуа кылалы. Буюрса жөн гана дипломатия менен чечсин. Колубузга автомат пистолет карматпай эле койсун. Могу дүйнөдө тынчтык болсун, согуш болбой эле койсун. Biz улуттун жаманы болбойт дедик. Ооба, жаманы болбойт улуттун. Карапайым эл менен мына кошуна тажиктер биз менен ачар-бачар болуп эле жашаганбыз. Тажиктер келбесе базарын соодан кызыбай, кыргыздар барбаса тажиктин соодасы базары кызыбай, кухнясында тамак өтпөй эле отурган элек. Эмне үчүн бүгүн ошол нерсе уланып кете бербеш керек? Мына Европаны кыдырып алып, Европаны кыдырып жүрүп Берлинге бардым. Адан Чехия, Австрия, Венага кетип атам. Чегарада жок, зымдар жок аерде. Жөн эле мындай полоса кылып мынтип белгилеп койгон болду. Мынтип өтүп кете бересиң. Жок аерде. Эл толеранттуулук менен, дипломатия менен жашай берет. Болду. Талашып аткан меники сеники автомат көтөргөн жерде карасаңыз. Ошондон эмне кылалы? Мен жана ырында айткандай эле, кел үй салсаң да, башка салсаң да кой. Биздин элди мына ортодон зымды тартып коюп, бирок көңүлүбүз тынч болуп эле отуралы. Анткени салган үй, мына көрүп атасыздар, жолдун аркы жүзүндө тажиктердин үйүнүн бир там башысы там тешилген жок. Жолдун берки бетинде 8-10 үй катарынан күйүп отуп өрттөн жатат биз. Ошондон эмне кылалы? Алчундал, берчиңдилер ортону тарт, болду эми жөн жаша деп эле мындай кылып коюш керек болот. Муну дипломатия менен чече турган маселе. Баткенге келбей, могу элдин турмуш жашоосуна аралашып көрбөй, алыста отуруп клавиатураны басып, диванный эксперт болуп, атыш керек, өтүш керек деп. Жок, согуштун жүзүнө аргылсын. Сени эч нерсе биле элексиң. Ошо быдырап сүйлөгөндө бир кадам басып келе элексиң, сүйлөшүп элексиңер. Ошондон эмне кылалы аталар? Келиңиздер, бар нерсени дипломатия менен, ынтымак менен, биримдик менен чечип коелу. Азыр бара-бара элден пейил бузулду, пейил айнады. Кыргызда бир макал бар. Атың жаман болсо сатып кутуласың. Коңшуң жаман болсо көчүп кутуласың. Итиң жаман болсо атып кутуласың. Аялың же күйөөң жаман болсо кетип кутуласың. Бирок пейилиң жаман болсо нетип кутуласың дейт. Пейил жада кеттим бар. Анын үчүн эмне кылалы? Мен көрүп аткан көрөрман кыргыз элине кайрылат элем. Бири-бирибизди шерменде кылганда, бири-бирибизди үстүбүздөн күлгөндү токтотолу. Кыргыз бириккен менен кыркыбыз бирикпейт экен, ыркыбыз. Бири-бирибизди шерменде келеке кылгандан рахат алып жашап калдык. Кыргыз бири-бирин шерменде кылып аткандыгы үчүн, кыргыз бирин-бирин тоготпогондугу үчүн да кошуналар бизди тоготпой, монун да бир автоматын такап ойноп атат да. Ошондон эмне кылалы? Биз качан гана согуш болуп сырттан келгенде, ошондо бириге калып, анан монол нерсе 2 ай өттү, эсибизден чыгып, заматта дагы бири-бирибизди тыткылап, чукулап жашап атабыз дагы. Жок, келгиле, биримдик кыргыз эли, биримдикке келели да. Болгону 6-6,5 миллион элибиз бар, ала кандай жерибиз бар, биримдик менен бир өлкөдө сактап атабыз. Бабалар желегин желбиретип келген, аманат кылып сактап келген ала тоону бизден кийинки урпакка да аманат кылып сактай билишибиз керек. Мына ошол нерсени кылышыбыз керек. Качып кете берген менен, муну жер таштап башка жакка басып кете берген менен эч нерсе чечилбейт. Кечээги согушта да манандай өлөрүн билсе да, өрөөнүн сактап, өлкөсүн сактап калган бабалар аталар сиздерге таазим. Көп жашаңыздар. Бары болуңуздар. Мына ушундай Идирис Айтбаев агабыздын жакшынакай ыры менен бул чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, сиздер дагы кайрымдуулук кылсаңыздар, ошол экранга чыккан телефон аркылуу байланышсаңдар болот. Ак ниет аманат коомдук фондунун кайрымдуулук фондунун жетекчиси Медер Сапарбаев агабыз менен байланышсаңдар болот. Андыктан мен ушул жерде жыйынтыктайм. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Бул видео силерге жаккан болсо комментарий жазып, лайк басып